Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү химия сабагыбыздын темасы өтө кызыктуу. Биз бүгүн жашообуздагы, жаратылышта жана атүгүл өзүбүздүн организмибиздеги дайыма кездешип турган сырдуу заттар, кислоталар менен таанышабыз. Демек сабагыбыздын максаты кислоталар деген кандай заттар, алардын касиети кандай, каякта кездешет, мына ушулар жөнүндө үйрөнөсүңөр жана формуласын жазып дагы билесиңер. Эң алды менен балдар, биз кислоталар деген затка аныктама кылып алалы. Кислоталар бул молекуласында суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал зат. Экранда жалпы формулада көңүл бурсаңар, анда H жана R деп турат. Бул жердеги H тамгасы баарыбызга белгилүү суутек. Дал ушул суутек реакция учурунда металлдарга ордун бошотуп бере ала турган зат. Ал эми R тамгасы менен белгиленген бул кислота калдыгы деп аталат. Демек жалпы формуласы HR. Химия дүйнөсүндө балдар кислоталар өтө көп. Бирок бүгүн биз эң негизги көп тараган 3 кислота жөнүндө таанышабыз. Булар туз кислотасы, формуласы H-хлор, күкүрт кислотасы, формуласы H2SO4 жана азот кислотасы HNO3 деп жазылат. Байкасаңар, үчөөнүн тең алтында суутектин атому турат. Дал ошол суутек аларга кычкыл мүнөз берип турат. Эми кислоталарды кантип бөлүштүрөбүз, классификациялайбыз. Эң оңой жолу бул карамындагы кычкылтектин бар же жок экендигине карап бөлүштүрүү. Эгерде формулада кычкылтек бар болсо, башкача айтканда O бар болсо, алар кычкылтектүү кислоталар деп аталат. Мисалы, күкүрт кислотасы H2SO4, азот кислотасы HNO3O бар. Ал эми курамында кычкылтек жок болсо, алар кычкылтексиз кислоталар деп аталат. Аларга биздин туз кислотасы H-хлор кирет. Эми кислоталарды бөлүштүрүүнүн дагы бир жолу бар. Кислоталарды бөлө турган маанилүү бир белги бул алардын курамындагы суутектин саны. Бул нерсе кислотанын негиздүүлүгү деп аталат. Эгер кислотада бир эле суутек болсо, бир негиздүү болот. Мисалы үчүн H-хлор, H-фтор, эки суутеги бар болсо, эки негиздүү H2SO4, ал эми 3 суутек бар болсо, албетте 3 негиздүү кислота болот. Мисалы, ага орто фосфор кислотасы H3PO4 кирет. Эми балдар, келгиле кислоталардын физикалык касиеттерине токтололу. Көпчүлүк кислоталар кадимки абалда суюктук, бирок катуу түрүндөгү дагы кислоталар болот. Негизи кислоталардын баарына мүнөздүү нерсе бул анын кычкылдуулугу. Бирок балдар, эсиңерге бекем сактагыла, химиялык лабораторияда эч кандай затты татып көрүүгө болбойт. Мурунга алып келип жыттоого да болбойт. Бул ден соолукка өтө кооптуу. Ошондой эле мугалимдин көрсөтмөсүсүз эч бир затты кармалап көрүүгө да болбойт. Эгерде лабораторияда затты тааныш үчүн аны татып көрүүгө болбосо, анда идиштеги суюк заттын кислота экенин кантип билебиз деген суроо туулушу мүмкүн. Мында бизге химиялык сыйкырчылары, башкача айтканда индикаторлор жардамга келет. Индикаторлор булар чөйрөгө жараша түзүн өзгөрткөн атайын заттар. Мисалы, кызгылт көк лакмус кагазын кислотага салып көрсөк, ал дароо кызыл түскө боелот. Ал эми метил оранж индикатору кислотага кызгылт, башкача айтканда розовый түскө келет. Демек, ошол биз кислота деген суюктукка индикаторлорду салуу менен биз кислота экенин аныктай алабыз. Кислоталар балдар өтө активдүү заттар. Алардын эң негизги химиялык касиети бул металлдар менен болгон реакциясы. Экрандагы теңдемеге көңүл бурсак, анда реакция жазылып турат. Синктин бөлүкчөсүнө туз кислотасын куйганбыз. Качан туз кислотасын куйганыбызда реакция жүрүп, пробиркадан газ бөлүнүп чыга баштайт. Бул кандай газ десеңер, бул суутек газы. Кислотагы суутек металлга орун бошотуп берип, өзү газ түрүндө бөлүнүп чыгат.
Кислотлардын дагы бир химиялык касиети алардын негиздер менен болгон реакциясы. Кислотлар менен негиздердин болгон реакциясы нейтралдашуу реакциясы деп аталат. Эгерде кислотага негизди койсок, алар бири-биринин күчүн жоготот. Бул процесс нейтралдашуу реакциясы деп аталат. Эң кызыгы, коркунучтуу кислота менен жегич аралашылганда биз күндө колдонуп жүргөн кадимки туз жана зыянсыз суу пайда болот. Демек, булар нейтралдашуу реакциясы. Кислота десек, бул кислоталар только химиялык лабораторияда эле бар экен деп ойлобогула. Кислоталар биздин күнүмдүк жашообузда дагы жана жаратылышта да толтура. Мисалы, лимонду жегенибизде бетибиз, көзүбүз тырышып кетет. Демек, ошо лимондун кычкылдуулугу, лимон кислотасы. Ал эми алмада болсо алма кислотасы бар. Ал эми айран, кефир сыяктуу ачыган сүт азыктарында, демек, сүт кислотасы бар. Демек, кислота лабораторияда эмес, жашообузда да бар. Ал эми эң таң калыштуусу балдар, кислота биздин организмибизде да бар. Адамдын ашказаны тамакты сиңирүү үчүн күчтүү туз кислотасын бөлүп чыгарат. Бул кислота тамак ашты майдалап гана тим болбостон, тамак менен кошо кирген зыяндуу бактерияларды жана микробторду өлтүрөт. Бул биздин денебизди коргоп турат. Демек, кислота лабораторияда эмес, жаратылышта да эмес, биздин организмибизде дагы бар экенине ынансак болот. Адам баласы кислотларды жашоодо абдан көп колдонулат. Мисалы, транспорттагы унаабыздагычы аккумуляторлор күкүрт кислотасынын жардамы менен иштейт. Дыйкандар болсо азот жана фосфор кислотасынан алынган жер семиткичтерди колдонушат. Ал эми тамак ашта уксус кислотасын колдонобуз. Ал түгүл аптекада сатылган аспирин дарысы дагы бул ацетил салицил кислотасы болуп саналат. Сөзүбүздүн аягында эң маанилүү нерсе коопсуздук эрежесине токтололу. Балдар, концентрациялуу кислоталар менен иштөөдө химиянын алтын эрежесин эч качан унутпагыла. Адегенде сууну куюп, анан ага кислотаны акырын куюу керек. Эч качан тескерисинче жасабагыла. Башкача айтканда, кислотага сууну куйса, ал катуу ысып, кайнап, бети колуңарга чачырап кетиши мүмкүн. Ошону үчүн ар бир айтылган коопсуздук эрежени сактап, лабораторияга киргенде бардык эрежелерди сактоого чакырамын. Келе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүн кислота деген жаңы химиялык затты үйрөндүк. Демек, кислоталар суутектен жана кислота калгына турган татаал заттар экенин билдик. Аларга лакмус сыяктуу индикаторлорду таасир этүү менен кислота экенин аныктоого болорун билдик. Металлдар жана негиздер менен реакцияга кирип, эң негизгиси коопсуздук эрежелерин дагы үйрөндүк. Башкача айтканда, лабораторияда кислоталар менен иштегенде коопсуздук эрежени сактоо керек. Балдар, ушуну менен биздин видео сабагыбыз аяктады. Көңүл буруп, активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарга көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.